Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Силер менен мен Алишерова Гүлкайыр Мурат Осмонов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Анда эмесе кезектеги кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Мен сабакты алгач ким көп окуса, ал көптү билет деген сөз менен баштагым келип турат. Силер балдар, кыргыз адабиятынын улуу өкүлдөрүнүн өмүрү чыгармачылыгы менен гана таанышпастан, дүйнө таанымыңарды кеңейтип, дүйнөлүк адабияттын көрүнүктүү өкүлдөрү менен дагы таанышасыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы акын Низами Гянжевинин өмүр жолу. Ал эми сабагыбыздын максаты болсо Низами тууралуу маалымат алуу. Алган маалыматтардын негизинде дүйнө таанымдарын кеңейтүү, адамдагы оң жана терс сапаттарды ажырата билүү менен жакшы жолго тарбияланууга багыт алуу. Балдар, Мухаммед Ильяс ибн Юсуф Низами Гянжави деген лакап ат менен таанымал болгон перс поэзиясынын классиги Гянжа шаарында болжол менен 1141-жылдарда жарык дүйнөгө келген. Низами өзүнүн чыгармалары менен исламга чейинки доорду, ислам доору менен жана да Иранды бүткүл байыркы дүйнө менен бириктирген көпүрө түзгөн. Низаминин өмүрү жөнүндө маалымат жокко эсе. Болгону анын жашоосу жөнүндө так маалыматтар жазылбаган гана чыгармалары калган. Анын өз аты Ильяс, атасынын аты Юсуф, чоң атасынын аты Заки болгон. Ал төрөлгөндө эле ага Абу Мухаммад Ильяс ибн Юсуф ибн Заки Муайяд деген толук аты ыйгарылган. Кийинчерээк адабий чыгармачыл адам өзүнө лакап ат катары Низами деген атты тандап алган. Анын үй бүлөсү саймачы болушкан, бирок чыгармачыл Низами поэтикалык чыгармаларды жаратуу үчүн саймачы болуудан баш тарткан. Анын расмий аты Низами ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс ибн Юсуф ибн Заки ибн Муайяд болгон. Анын туулган жылы жана күнү тууралуу так маалымат жок. Болгону Низамини изилдөөчүлөрдүн жана кээ бир азыркы замандын изилдөөчүлөрүнүн маалыматтары боюнча анын төрөлгөн жылы 1140-1146 жылдардын ичинде деп белгилешкен. Низаминин атасы Юсуф ибн Заки жана апасы Раиса булар дүйнөдөн эрте кайтышкан. Ошондуктан ал Ильястын апасынын эң кичүү иниси Кожо Умардын тарбиясына өткөн. Низами эң мыкты тарбия таалим алган, өз заманынын үлгүлүү адамы болгон. Низами өзүнүн өмүр жолун Гянжи шаарында өткөргөн. Ал 3 жолу үйлөнүп, анын биринчи сүйүктүү жары Афак Кыпчактардын Палов урусунан чыккан күң болгон. Аны Дербенттин башкаруучусу Музаффар ад-Дин 1170-жылдары Низамиге белек кылган. Низами Афакты күңчүлүктөн куткарып алып, ага үйлөнгөн. 1174-жылдар чамасында алар наристелүү болушуп, атын Мухаммад деп коюшкан. 1178-1179 жылдары Низами өзүнүн Хасроф жана Ширин чыгармасын аяктап калган учурда анын жубайы Афак жарык дүйнө менен кош айтышкан. Низаминин кийинки 2 жубайы да жаш кетишкен. Эң өкүнүчтүүсү, кийинки 2 жубайынын өлүмдөрү дагы Низами ар бир чыгармасын жазып бүтүп аткан маалга туш болгон. Анын өлүмү тууралуу так маалымат жок.
Орто кылымдардагы биографтар Низаминин өлгөн жылы тууралуу 1180–1217 жылдар аралыгын белгилешет. Болгону Низами 13-кылымда көз жумганы белгилүү. Гианжедеги арабча жазууларга ылайык Низаминин өлгөн жылы хежри жылнамасы менен 605-жыл деп Бертельс белгилеген. Балдар, мынакей Низами тууралуу маалыматка ээ болдуңар. Анда эмесе сабагыбыздын кийинки бышыктоо этабына өтөлү. Мен силерге бышыктоо этабында төмөндөгүдөй суроолорду менен кайрылам. Ар бириңер суроого жооп бергенге аракет кылгыла балдар. Биринчи суроо. Биз өткөн акындын лакап аты ким болгон? Убакыт кетти балдар. Ойлонуу үчүн 3 секунд. Азаматсыңар балдар. Низами Гианжеви болгон. Туура. Балдар, эми кийинки сурообуз. Низаминин өмүрү жөнүндө кандай маалыматтар бар? Ойлонобуз балдар. Ооба да балдар. Низаминин өмүрү жөнүндө маалыматтар жок эсе, болгону анын жашоосу жөнүндө так маалымат жазылбаган чыгармалары гана калган. Кийинки суроо. Низаминин өзүнүн аты ким? Туура балдар. Низаминин өз аты Ильяс болгон. Эми балдар, андан кийинки суроого көңүлүңөрдү бургула. Низаминин үй бүлөсү эмне кесип менен алектенген? Убакыт кетти, ойлонобуз балдар. Ооба. Низаминин үй бүлөсү саймачылык менен алектенген. Андан кийинки суроо. Ата-энесинен эрте ажырап калган Низами кимдин колунда тарбияланат балдар? Кана, ойлонобуз. Ал кимдин колунда тарбияланат? Ооба, туура балдар. Ал апасы Раисанын кичүү иниси Кожонун колунда тарбияланат. Мынакей балдар. Демек, кийинки суроого көңүлүңөрдү бургула. Акындын сүйүктүү жубайы ким болгон балдар? Ойлонобуз. Туура балдар. Акындын сүйүктүү жубайы Афак. Ал аны абдан жакшы көрүп, сүйүп алган. Андан кийинки суроо. Хасров жана Ширин чыгармасынын аяктап жатканда Низами кандай окуяга туш болгон? Ооба балдар. Хасров жана Ширин чыгармасын жазып аяктап жатканда ал өзүнүн сүйүктүү жары Афактан ажырап калат. Ал бул дүйнө менен кош айтышат. Эми балдар, анын расмий атын атап бергилечи кана. Анын расмий аты кандай аталчу эле? Канакей, эсиңерге туткула. Баарыбыз эске тутуубузду өнүктүрүшүбүз керек, балдар. Сабакта ал тууралуу айтылган. Мынакей балдар. Акындын расмий аты Низами ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс ибн Юсуф ибн Заки ибн Муя ад болгон экен балдар. Мынакей балдар, анда эмесе сабагыбызды дагы бышыктап алдык. Эми үйгө тапшырмага көңүлүңөрдү бургула балдар. Үйгө тапшырма Низаминин өмүр жолу деген темада чакан
баяндама жазып келесиңер. Анда эмесе сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.